Саламатсыздарбы? Сонун Нур каналына куш келипсиздер. Бүгүнкү видеодо сиздер менен эң жөнөкөй болгон үлгү үйрөнөбүз. Бул үлгүнү токууну жаңы баштаган же болбосо токуганы кызыккан инсандар үчүн эң жөнөкөй 2 катардан турат. Чоң ошол үлгү менен өзүңүздөргө жоолук, бактус, шаль токуп алсаңыздар болот. Ал үчүн сиздерге жип, кандай жип болсо деле боло берет. Тор ийне. Мен Ализе шаль жибин алдым. 100 метрде 460, 92% акрил, 8% металлик. Биринчи негизги топчубузду алып алабыз. Анан 6 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 аба илмегин алып, биринчи илмек менен туташтырабыз. Шакекче пайда болду. Пайда болгон шакекчеге 3 аба илмеги менен көтөрүлөбүз. Көтөрүлүп, накит менен 3 столбик токуйбуз. 1, 2, 3. Ортосуна 2 аба илмегин алабыз. Дагы накит менен 3 столбик токуйбуз. Эми 3 аба илмегин алабыз. Дагы накит менен 3 столбик токуйбуз. Ортосунда 2 аба илмеги. Бул биринчи катарыбыз болду. Биринчи мындай болгон үлгү пайда болду. Экинчи катар 3 аба илмеги менен үлгүбүздү буруп алабыз. 1, 2, 3. 3 аба илмеги, 3 накит менен столбик алганбыз. Ортосунда 2 аба илмеги бар. Ошого дагы 3 столбик менен накит алабыз. Ортосунда 2 аба илмеги бар. Бул чеке дайыма токулуп кете берет. Ошол бойдон эле эки чекени ошол бойдон токуп кетебиз. Эми 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Өткөн катарда 3 столбик аба илмегин алганбыз. Ошого полустолбик менен жайгаштырабыз. Дагы 5 аба илмеги. 2, 3, 4, 5 и 3 столбик накит менен 3 столбик накит менен ортосунда 2 аба илмеги бар. Бул чеке, 2 чеке ошол бойдон кете берет. Түшүндүңөр? Эми экинчи катарыбыз бүттү. 3 аба илмеги менен үлгүбүздү буруп алабыз. Чекени токуйбуз. Накит менен 3 столбик алдык. Эми 2 аба илмеги. Дагы накит менен 3 столбик. Чекебиз токулду.
5 ağa ilmegini alabız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ağa ilmegi alıngan ötken katardağı ошого полу столбик менен жайгаштырабыз. Дагы 5 аğa ilmegini alabız. 2, 3, 4, 5. Экинчи полу аркага полу столбик менен жайгаштырабыз. 1, 2, 3, 4, 5 и чекен токуйбуз. Накит менен 3 столбик. Үлгүбүз эки эле катардан турат. Оңой и кооз. Мындай болгон үлгү пайда болду. Эми 3 аğa ilmegi менен үлгүбүздү буруп алабыз. Чекен токуйбуз. Эки аğa ilmegi. Beş ağa ilmegini alabız. Эми 5 аğa ilmegi алынган катарга полу столбик менен жайгашабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Эми 5 аğa ilmegini алдык. 5 ağa ilmegini алдык. Нерде могу 6 аğa ilmegi алынган жерге 7 ilmekte турган пышный столбик токуйбуз. 7 ilmектен турган. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten турган пышный столбик. Жипти тартып алабыз. Анан кийин мындай байлайбыз. 1, 2, 3, 4, 5 аğa ilmegi полу столбик менен жайгаштырабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Эми чекен токуйбуз. Бул катарыбыз бүттү. Эми 3 аğa ilmegi менен үлгүбүздү буруп алабыз. Чекени токуйбуз. Кийинки катарыбызда только жалаң гана 5 аğa ilmектен турган ilmek болот, катар болот да. 1, 2, 3, 4, 5 аğa ilmектен турган ар бир өткөнкү катарды полу столбиктер менен жайгаштырып кетебиз. 1, 2, 3, 4, 5. Дагы полу столбик менен жайгаштырабыз. 1, 2, 3,
4, 5, daha pol stolbik. 1, 2, 3, 5, ошондой катар. 2, 3, 5. Эми чекени токпойбуз. Катарыбыз мындай болуп бүттү. Жалаң аркалардан турган 5 аба илмектер болгон аркаларда турган катар бойду. Токуйбуз 1, 2, 3. Үлгүбүздү буруп алдык. Чекени токуйбуз. Чекени токуп алдык. Эми 5 аба илмегин алабыз. 2, 3, 4, 5. Биринчи аркага пол столбик менен жайгаштырабыз. Эми экинчиге 7, 1, 2, 3, 4, 5. 7 илмекте турган дагы пышный столбик токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekti алдык. Эми иш жибибизди алып туруп, илмектердин баардыгын өткөрүп туруп, 2 илмек болот, анан байлайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Пол столбик жайгаштырабыз. 1, 2, 3, 5. Дагы 7 илмектен турган пышный столбик токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Чекени токпойбуз. Үлгүбүз эки эле катардан турат. Биринчи катар, бир катарда пышный столбиктер бар үлгү, бир катарда жалаң 5 аба илмектеринен турган катар. 1, 2, 3. Үлгүбүздү буруп алдык. Чекени токуп коебуз. Эми мына пол столбик менен жайгашып, 5 аба илмегинен турган жалаң пол столбиктер жайгашкан катар.
Çekeye geldik. Bu kadar bitirdik. Hala tıkıyoruz. 3 hava ilmeği çeken takıyoruz. Yemeği 5 hava ilmeği 1 2 3 5 мындай карасаңар өздөрү эле көрүнүп турат, мына эмнеге коебуз эми. Ошо менен 3-4 столбиктерди катар жайгаштырып кете беребиз. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мындай болгон узор пайда болду. Кийинки катар 5 hava ilmekten турган катар, анан үстүнө дагы пышный столбик болуп кошулуп кете берет. Эң жөнөкөй үлгү, эң жөнөкөй 2 эле катардан турат. Бул үлгү менен сиздер жолук, шаль, бактус токуп алсаңыздар болот. Анан чекесин өзүңөр каалагандай бахрама койсоңор болот. Моундай кара пышный столбиктен чекесин оформить этип койсоңор болот. Мондай болгон кооз сонун үлгү. Каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Суроолор болсо жооп бергенге аракет кылам. Дагы каналыбыздан жолугушканча саламатта болуңуздар.